эки түрү бар деп үйрөнгөнбүз. Биринчиси жактама. Сезим Нурматова Жалал Абад облусунун Аксы районунун тургуну. Ал учурда 11-класста окуйт. Бүтүрүүчү класста окуган Сезим келечекте мыкты дарыгер болсом деп турат. Билимге умтулган окуучу өз кыялдарын ишке ашыруу үчүн жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балл алыш керек. Ал эми Сезим жалпы республикалык тестирлөөдөн жогорку балл топтоо үчүн учурда рекорд окуу борборунда окуп жатат. Биринчи негизги тестти даярдадым. Алгебра жана кыргыз тили. Андан чыгып, бир жумада 3 жолдон химия биология даярданып жатам. Азыркы малда 1 ай окудум. Результаттарым жакшы болду, Кудайга буйруса. Булардын методдору жана системасы өтө башкача экен чын-чынында. Мисалы үчүн биз биологиядан 1 шерек окуганды биз 2 күндө өтүп бүтүп койдук да. А мен буга аябай таң калдым. Чынындачы биологиядан ушундай болот экен деп. Чынын айтсайын, кыргыз негизгиме караганда да химия биология мен 0 болчумун да. Анан бул жака келип аябай эле жакшы болду, жакшы түшүнүп атам дагы. Ошон үчүн мен бул жактан системасына аябай таң калдым, жана жакшы экен. Ошо врачка тапшырам дегендер көп эле химия биологиядан кыйналышат. Анан ушул жака келип окуса, тез жана ийгиликтүү бүтүшөт деп ойлойм. Рекорд окуу борбору 2018-жылы өз ишин баштап, жыл сайын миңдеген окуучуларды жалпы республикалык тестирлөөгө даярдап келет. Окуу борбордон билим алган окуучулардын саны да арбын. Алгачкы ачылган жылдан тартып эле ЖРТга даярдаган окуучулар көп ийгиликтерге жетип, алтын сертификаттарды алып келишет. Маселен 2019-жылы өлкө боюнча эң жогорку балл топтогон Алай районунун Кабланкөл айылындагы Эшкул Мурзаев мектебинин окуучусу Акмарал Нурбек кызы да дал ушул рекордтон окуган. 2020-жылдагы жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку балл алгандыгы үчүн төмөнкүлөр сыйлансын. Нурбек кызы Акмарал, Мурзаев атындагы орто мектеби, Алай району. Ордуна 2 койгонубузда Окуу борбордо сабактар жаңы методдор менен өтүлөт. Ар бир окуучуга өзгөчө көңүл бөлүнүп, тест сыноочу тесттер өткөрүлүп турат. Сыноочу тестте мурдагы тестине салыштырмалуу жогору балл топтой албаган окуучулар менен индивидуалдуу сабактар да өтүлөт. Келечекте Кыргызстандын керегине жараган мыкты IT адиси болгум келет. Рекордтун тандоо себеби бул көптөн бери мен Instagram баракчасын карап жүргөнмүн. Рекордто чындыгында мугалимдердин профессионалдуулугун көрө алдым. Азыр бул жерде окуп, экинчи айым кетип атат. Экинчи айда окуганда ар бир мугалим бул өзүнүн сабагын мындай жакшы кылып түшүндүрүп берет да. Андан кийин рекордтун дагы бир артыкчылыгы десем, бул ар бир мугалимге барып сурасаң, эч качан мындай жок дебейт да, дайыма жардам берет. Жана ошондой эле ар бир окуучуга индивидуалдуу түрдө дагы мындай мамиле жасайт. Албетте, сапаттуу билим берүү үчүн мугалим мыкты болуусу зарыл. Рекорд окуу борбору мугалимдерди жумушка кабыл алууда өтө кылдаттык менен карайт. Рекордто иштөөнү каалаган ар бир эле мугалим жумушка алына бербейт. Окутуучунун деңгээлин аныктаган бир канча сыноолордон өткөн мугалим гана мындай иштөөгө мүмкүнчүлүк алат. Бизде негизинен азыр негизги тестке кыргыз тили жана математикадан даярдайбыз. Андан сырткары кошумча предметтик тесттерден химия, биология сабактарынан бар. Азыркы учурда даярданып жатышат. Андан кийин келген окуучулар негизги тестке даярдангандан сырткары биз белгилеген программадан сырткары акысыз сабактарга катыша алат. Ошол эле жетишпей калган кыргыз тилине, жетишпей калган математикасына биздин ассистенттерибиз бар. Ошол мугалимдерибиз аларды сабактан сырткары акысыз даярдашат. Учурда рекорд окуу борборуна өлкөнүн түштүк аймагынын бардык райондорунан келип окуган жаштар арбын. Алыс каймактан келип ЖРТга даярданам деген окуучуларды рекордто жатакана менен камсыздоо да каралган. Рекорд окуу борборуна даярданып, жалпы республикалык тестирлөөдөн 200 балдан жогору упай топтогон окуучуларга ар кандай акчалай жана кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Ал эми өлкө боюнча эң жогорку балл топтосо Турция өлкөсүнө барып эс алып келүүгө жолдомо алат. Буга чейин Туркия өлкөсүнө жолдомону 2019-жылы Кыргызстан боюнча эң жогорку балл топтогон Акмарал Нурбек кызы алып, Анталия шаарына эс алып келген. Кыздын ордуна 2 койгонубузда, то есть жын ордуна 1 койгонубузда 2 чыгыш керек экен. 2 чыгыш үчүн, бул жактан 2 чыгыш үчүн
окуу борбордо ЖРТга даярданып жаткан окуучулар бул жайды башка абитуриенттерге да сунуштайт. Алар мында билим алып өз мектептерине барган учурда классташтары менен бир топ айырма болуп жатканын айтышат. Өзгөчөлүктөрү абдан жакшы. Мен буга чейин башка окуу борбордо окуган эмесмин, бирок абдан таң калдым. Бул жерде окуу системасы абдан башкача. Мага аябай жакты. Биз тездетилген курста окуп атабыз. 2 ай окуйбуз. Андан кийин эгер өзүбүз кааласак, кошумча практиканы дагы окусак болот. Азыр бул жерде негизги тесттен башка дагы предметтик тесттерден үйрөнүп жатсаңыз же негизги тестти? Жок, мен азыркы убакта негизги эле тестке көңүл барып атам. Андан кийинки айлардан баштап кошуп баштайм. Сен өзү кайсыл кесипти тандап, кайсыл кесипке тапшырайын деп атасың? Мен буюрса журналистикага тапшырайын деп атам. Биринчи эжекелердин совети менен ушу жакка келип калдым. Анан келечекте кандай кесип ээси болоюн деп атасың? Келечекте көптөгөн кыялдарым бар, бирок азырынча бир мындай эме болуп атат, же бияка деп ойлонуп атам азырда эле. Ошо бул жакка болуш экөө кайсы? Медфак или инфак. Анан ошол кыялыңа жетиш үчүн оярктан жогорку балл алыш керек. Жогорку балл алыш үчүн рекордко келипсиң. Рекорд ошол сен ойлогондой билим бере алып атабы? Ооба, кыйла эле башка окуу жайлардан караганда күчтүү билим беришет экен. Башка окуу жайлардан караганда күчтүү билим бергенин сен кандай билдиң? Мисалы үчүн башка окуу жайларда окугансыңбы? Жок, башка жерлерде окубадым. Өзүм менен тең классташтарым же курбуларым бар. Ошолор менен мектепке барып мисал чыгарганда агайдан мына жерден көптөгөн нерсе үйрөнүп кеттик. Ошондой эле билинип калат экен өзү нарактан. Өтө сонун жер экен. Мугалимдери дагы өзгөчө сабакка түшөт. Түшүнбөгөн нерселерин кеңири сура деп кайра эме кылышат да, түшүнбөй атасыңарбы, эмне кылтасыңар, жагып атабы деп бир сыйра сурап анан сабакка түшөт. Рекорд окуу борборунда жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодон сырткары атайын ЖРТга даярдоочу китептерди да алсаңыз болот. Рекорд дагы да жогорку балл алам, келечектеги кыялыма жетем, ийгиликтерди багындырам деген жаштарды кабыл алууга ар дайын даяр. Тареги Ош шаары, Абсамат Масалиев көчөсү, Болжол борбордук мечиттин оң капталында жайгашкан. Рекорд ийгиликке биз менен